Бул даректе киши жашашпыз. Анан абоненттин телефондорун таап, ошо плановый счетчиктер алмаштырып болуп атканына байланыштуу түшүндүрүп. Балыкчы шаарындагы жарандардын эски электр эсептегичтери акылдуу эсептегичтерге алмаштырылууда. Балыкчы райондук электр тармактарынын кызматкерлери үймө үй кыдырып акылдуу эсептегичтерди орнотуп жатышат. Бул сиздин счетчикти алмаштырган боюнча документиңиз, кагаzy алмашылган. Бул жерде акт сохранности менен бул кагаз сиздин документиңиз болсо бул кагазды жоготпоңуз. Ысык көл облусу боюнча 55.923 акылдуу эсептегичтер коюлат. Артыкчылыгы жарыктын көрсөткүчтөрүн аралыктан карап турса болот. Жабдуу маалыматтарды энергокомпанияга өзү жиберип турат. Өрт коопсуздугунан сактайт, кызматкерлердин жана кардарлардын убактысын үнөмдөйт. Мына буга чейин счетчиктерди контролер текшерип убара болуп, баягы квитанция тарат, квитанциялар жоголуп кетип атчу эле. Анан мой светке өткөндөн бери жакшы болду. Эми Кудай буюрса мына акылдуу счетчик коюп атат. Эми андан да жакшы болуп атат, Кудай буюрса. Бул счетчиктин коюлганы жакшы болду. Эч убара болбой эле мой светти ачабыз телефондон. Эмеси келип калат. Акчаны барып эле которуп коет же болбосо төлөп коебуз. Ыңгайлуу жагы бар экен. Бизге жакты. Убагында төлөйбүз. Акылдуу эсептегичтер кыргызстандыктардын үйлөрүнө 2012 жылдан баштап коюла баштаган. 1,5 жылдын ичинде Кыргызстандагы бардык абоненттерди акылдуу эсептегичтер менен камсыз кылуу пландалууда. Ал эми Балыкчы райондук электр тармактары 14.417 кардарды тейлешсе, алардын 3.412 абонентинин электр эсептегичтери акылдуу эсептегичтерге алмаштырылган. Быйылкы жылга болсо 6700 акылдуу эсептегичтерди мерчемдегенбиз. Өткөн жумада бизге 1000 электр эсептегич келди. Кечеки күнгө чейин Балыкчы шаарынын ичинен Лесная деген фидерди 200 бир фаза электр эсептегичтерди алмаштырып бүттүк. Бүгүн болсо Саргамыш айылында иш алып барып атат. Саргамышта 440 кардар бар. Бүгүн болсо 3 трансформатордук подстанцияда 3 бригадага бөлүнүп, жалпы 48 кызматкер жетекчибиз баш болуп иш алып барып атабыз. Бизде баягы кадр таңкыстыгы болуп, кадрлар жетишпейт. Ошого байланыштуу группа подстанциядан дагы 6 бала келип жардамга келип атышат. Караколдон электр энергиясын сатуу бөлүмүнөн дагы 4 кызматкер бүгүн келип кошулду. Ошолор менен ушу бизге бөлүнгөн электр эсептегичти убагында жана тез алмаштырып бүтүү максатында алгылык иштерди жүргүзүп жатабыз.